Арыбаңыздар, ардактуу агартуучулар, Кыргыз Республикасынын ил мугалими Бектур Исаков агайдын сабат алипеси тууралуу кыскача маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Талас билим берүү усулдук борборунун усулчусу Салтанат Бейшенова. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле 2022-2023 окуу жылы Бектур агай жылы деп жарыяланган. Райондук шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн башчылары менен бирдикте Бектур агай жылына арналган иш пландар иштелип чыкты. Бектур агайдын калемине таандык сабат алипеси жана манас алипеси китебинен педагогдордун чыгармачылыгын өнүктүрүү максатында педагогикалык сармерден болмокчу. Андыктан мугалимдердин көпчүлүктүн суроо талабы менен сабат алипеси тууралуу кыскача маалымат берүүнү туура көрдүм. Бул колдонмо китеп кыргыз тилинин орфографиясы, орфоэпиясы жана пунктуациясы боюнча сабаттуулукту кантип көтөрүү керек деген теманы аркалайт. Көңүл буруңуздар, сабат алипеси ар бир кесиптик техникалык окуу жайынын ошондой эле мектеп окуучуларынын сабаттуулугун өркүндөтүп, сөздү катасыз жазып, тыныш белгилерин туура коюп, ойлогон ойду кагазга сабаттуу жаза билишине тикеден тике кызмат кылат. Бул мамлекеттик тилди кесиптик техникалык окуу жайларынын жана жалпы билим берүүчү мектептердин 8, 9, 10, 11 класстарында окуган окуучуларга арналган жана натыйжалуу окутуунун үлгүлөрү менен камсыздалган колдонмо. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, бул эмгекти окуучулардан тышкары студенттер, мугалимдер, журналисттер, корректорлор, тил боюнча алектенген кызматкерлер, мекеме катчылары да пайдалана алышат. Колдонмо мамлекеттик тилдин өзөктүү жана орчундуу 3 бөлүгүн камтып турат. Биринчиси дил баянды кантип жакшы жазууга болорлугу жөнүндө. Экинчиси окуучуларды канткенде шар, угумдуу жана жеткиликтүү сүйлөй аларлыгы жөнүндө. Мында тил казынасындагы түркүн сөз берметтеринен тартып, сын, чечен сөздөргө чейин үйрөтүлөт. Үчүнчүсү сабат алипеси жөнүндө. Мында кыргыз тилинин орфографиясы, орфоэпиясы жана пунктуациясы боюнча маалыматтар 122 кеште менен шөкөттөлүп берилген. Сабат алипеси ар бир кесиптик техникалык окуу жайынын, ошондой эле мектеп окуучуларынын сабаттуулугун өркүндөтүп, сөздү катасыз жазып, тыныш белгилерин туура коюп, ойлогон ойду кагазга сабаттуу жаза билишине тикеден тике кызмат кылат. Бул эмгек окуучуга билбегенди үйрөтөр, унутулганды эске салар, катасыз жазганга көнүктүрөр. Оболу мектепти же окуу жайын бүткөндөн кийин да китеп текчесине коюп, ага атайын көз жүгүртүп пайдаланууга мүмкүндүк берүүчү жөлөк тирек, таяныч болоор курал. Анда 122 таблица бар. Алардын максаты, милдети жана мазмуну боюнча сабаттуулукка үйрөтүүчү алиппе десек да болот. Анткени ар бир жаран тамга таануунун аркасы менен китепти шар окуп кеткен сыяктуу эле жазуу эрежелерин 5 колундай билүү аркылуу текстти бир да ката кетирбей жаза алышы да зарыл. Бул китеп кимдерге кызмат кылат? Кесиптик техникалык окуу жайдын студенттерине, окуучуларга, жогорку окуу жайдын студенттерине, мугалимдерге, мекеме катчыларына, ошондой эле балдарынын сабаттуулугуна көз салып турган камкор ата-энелерге да арналат. Көңүл буруңуздар, урматтуу мекендештер, бул китептин туу туткан эң башкы талабы жазуу эрежелерин 100% билүү, ошондой эле тутунган жол жобосу үзгүлтүксүз колдонуу жана колдонуу, тынымсыз жазып, жаттыгуу жана жаттыгуу. Эң башкысы орто жолдо кол шилтеп токтоп калбоо зарыл. Миң уккандан бир көргөн демекчи, урматтуу мугалимдер, айрыкча кыргыз тили жана адабияты сабагынын мугалимдери үчүн өтө пайдалуу жана керектүү колдонмо. Дил баяндын түрлөрү, дил баянды кантип жаздыруу керек, ошол тууралуу Бектур агайдын усулдары менен кененирээк таанышып чыгасыздар. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат.